тартүүндө кийинки маселе Жогорку кеңеш парламент депутаттарын шайлоону өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө 83 депутат макул, 1 ээликүлү каршы деп добуш берди. Ага ылайык өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлүп, анын ар биринде 3 депутат шайланат. Алардын ичинен 2 мандат эркектерге, 1 мандат аял кишиге берилет. Ошондо жок эле дегенде 90 мандаттын 30-ун аялдар алат. Айта кетсек, азыр иштеп жаткан мыйзам боюнча өзүн өзү көрсөткөн талапкер 100 000 сом күрөө төлөшү керек болсо, жаңы сунушта бул сумма 300 000 сомго чейин көбөйгөн. Ал эми саясий партиялар үчүн күрөө 1 миллион сомдон 9 миллион сомго чейин көтөрүлөт. Жаран өзү же партия борбордук шайлоо комиссиясына күрөөнү төккөндөн кийин гана шайлоого катталат. Күрөөдөгү каражат саясий партияларга да, өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерге да кайтарылбайт. Шайлоодон уткан учурда да күрөөгө берилген акча кайра берилбейт. Өзүн өзү көрсөткөн талапкердин шайлоо фонду 20 миллион сомго, саясий партиялардыкы 300 миллион сомго чейин көтөрүлөт. Депутат мандатын тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Мандат ошол округтан көп добуш алган кийинки талапкерге берилет. Авторлар мыйзам долбоору кабыл алынса саясий коррупцияны азайтат деп эсептешет. Буга чейин бир катар депутаттар бул мыйзам долбоору тескерисинче саясий коррупцияны гүлдөтүп, карапайым адамдардын шайлоодо талапкер болуу укугун чектей турганын айтып чыгышкан.